Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Алмаштырып койдук, кандай деп, ашууга туура эмес атты минип алып чыккансың деп атам мен. Суроолор дагы көбөйүүдө. Саламатсыздарбы? Эң бүтүн жалпы жамаат саламатчылык. Адахан мырза, сизге бекем ден соолук, өмүр жашыңыз узак болсун, алтын башыңыз аман болсун, кыргыз эли үчүн Аллага аманат болуңуз. Биз сиз менен биз айткыл дейт. Адахан мырза, суроо, коронавирус менен ооруду дегендер, биз ооруган жокпуз деп чыккандарды эмне максатта коркутуп, үркүтүп, кечирим суратып жатат? Коронавирус менен ооруган врачтарга мамлекет 200 000 сом айлык төлөп беребиз деп жатат. Булардын баары чындыкка кошпаган нерсе. Мына ошол Кербенден Аксы районунан бир келин мени 14 күн бекерден бекер кармап жатышты. Бир ийне да сайган жок, бир томолок дары да берген жок деп чыкты. Мен билбептирмин мени кандай оору менен ооруп атат деп, теледен сайрап атканын. Үйгө чыгып көрүп атам, калп деп айтты. Нарындагы аксакалга кечээ кылмыш ишин козгоп коюптур. Бул баягы коркутуунун жолу. Эгер мен оорубадым деп айтсаң, биз сени камайбыз. Жана жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри биринчи маалымат жыйынында эле айтты го, ошондой туура эмес маалымат берсе, биз аларга жаза чара колдонобуз. Айланайын кыргыз бийлиги, камайбыз, жара колдонобуз. Коркутуп, үркүтүп башыңарга мүйүз чыктыбы? Өз элиңди өзүң коркутуп, өзүң чүнчүтүп, кайда барасың айланайын? Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Элди коркутуп, ушунчалык коркутуп, бүгүнкү күндө караңыз, сырттан бет кап кийбей келатсаң, сага жапайдай болуп карап атат момундай болуп. Ушул деңгээлге элдин баягы аң сезимини бир жакка буруп коюп коркутуу. Аны дагы баягы Италияны көрсөтө берип, Испанияны көрсөтө берип, ушул коркутуу жолу менен биз деле эмес, буларда деле ушундай болуп атат деген. Анын бүт баары фейк. Италияда билген азаматтардын берген маалыматтары боюнча, эгерде төрт баягы моргту, өлүктөрдүн сактоочу жайды, ошонун үчөөнү жаап, бирөөнү гана калтырып койсо, бүтүн баары ошол жерге топтолот. Мана топтолот. Ошол топтолгон мезгилде автоунааларга жүктөп аткан баарын сүрөткө тартып, камерага тартып чыгарып койгон болсо, мына сага даяр будуңчам. Демек, ал жактан түз эфирден берип атат го, Мирлан мырза. Көрүп атасыздар го. Шаарда эч кандай ажиотаж жок. Мына ооруканаларды көрүңүздөр деп көрсөтүп атат. Бүтүн бош турат. Жакынкы 3-4 күн аралыгында дагы айтайын, Бактыбек Калмаматов экс-депутат. Сиз жөнүндө ой пикирин билгизди. Сиз аны көрдүңүз? Жок. Тилекке каршы ошол баягы Facebook'тан дейби, кайсы жактан чыгып эмне кылган? Мен жанакы кыска жерини балдар көрсөттү, мен толугу менен көрбөй калдым. Деңгээлиңер Адахан Кимсанбаевдей дагы болбой калды. Мен Бакыт мырза менен жеке тааныштыгым жок. Ал жигит менен бир да жолу отуруп, же сүйлөшүп, же учурашып, биргесе чай ичип көрбөптүрмүн. Бирок анын какшап атканынчалык бар. Бар, чындык. Ал чындык. Бирок аны дагы тепкиге алып жатып калышып атат. Бирок ал чындыкты чыркырап атат. Чындыкты айткан кишини тепкилеп келген жерибиз дагы ушул, көргөн күнүбүз дагы ушул. Ал өзүнүн пикирин айтты. А бирок ошол чыркырап айтып атканы бүгүнкү реалдуу ачуу чындык. Саламатсыздарбы? Ушундай кырдаалда саламаттыкты сактоо министринин же негизи эле жумуш ордунан алмаштырганга кандай карайсыз дейт. Айттым мен жана. Бул жерге келиптер, мен колдойм сизди Адахан Кимсанбаевич, нарындан болом, аман болуңуз дейт. Баарыбыз аман бололу. Бул жерге дагы келиптер. Негизин алып караганда көбүнесе калуу тилектер болууда. Саламатсыздарбы? Ошондо коронавирус жокпу, эмне бул же саясатпы дептир. Ал боюнча дагы маалымат бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кыска жарнамага кезекти берели, андан кийин сөз түрдө маегибизди улантабыз. Анда эмесе түз эфирди улантабыз. Адахан Кимсанбаевич, учурда биз кайсы
парламенттик башкаруууда жашап атабызбы же президенттик башкаруууда жашап жатабызбы? Башаламан. Башаламан. Башаламан башкаруу, бир кишинин башкаруусу, баягы үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп, накта үй бүлөлүк башкаруунун чеңгелине келдик. Биздин 120 депутатыбыз эмне болду эми? Эмне болгонун көрүп атасыңар да, эмне десе макул да. Эмне десем макул? Алардын өз эрки, өз көз караштары бир саналуу гана кишилердин өзүнүн көз карашы болбосо, калгандарынын баары мен айтпасам деле башка кишилер жакшылап эле айтып берип атпайбы сахнадан чыгышып, ошондой эле. Сиз деле барып ошо парламентке барып мен да кирип өз оюмду айтайын деген сизде ой пикир болдубу мындай? Жогорку кеңешке. Кызык суроо бересиз. Жогорку кеңешке биз 2 жолкусунда тең өтүп, ушу кирбеш керек, бул трибунага чыкпаш керек, бул микрофонго жетпеш керек деген күрөштүн аркасынан ушундай болуп атабызбы? Анан мен кирип өзүмдүн пикиримди айтайын десе эле ошол эшикти ачып дейсиңерби? Мен жана айттым го. Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер, сөздү укканга айт дейт. Быйыл 2020-жылы парламенттик шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне кыласыз? Барбай каласыз. Бардык нерсе буйруктан. Мен барбай калсам, ишенесиңби? Барбай калсам мен түк өкүнбөйм. Эмнеге? Себеп жашоо өтөт. Бирөөнүн алдында чөгөлөп, өрмөлөп жашагандан көрө жашабай койгон артык. Бул бир. Экинчиден, мен өтүп кеткен болсом, төбөм көккө жетип кубанбайм. Себеп мен ушул сөздөрдү жогорку кеңештен айткан болсом, таасири башка. Ушул сөздөрдү эле силер чакырсаңар айтып отурсам, анын таасири башка. Коомго керекпи ушул сөздөр трибунадан айтылышы? Аны коом чечсин, аны эл чечсин. Азыр учурда Россияда, Новосибирскийде биздин кыргыз бир туугандарыбыз калып калды. Аларды негизи бул жака алып келишибиз керекпи? Сиз негизин алып караганда мигранттар менен көп тыгыз байланышта иштейсиз. Алып келиш милдеттүү эле. Себеп Кыргыз Республикасынын конституциясында Кыргыз Республикасынын жарандары дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун Кыргыз Республикасынын коргоосунда болот деп турат. Мен ушул конституцияны кыйшаюусуз аткарам деп президентмин деген азаматтар, депутаттар ант ичкен, өкмөт. Бул менин талабым эмес, ал конституциянын талабы. Сен ар бир кыргыз жаранын кайсы дүйнөнүн кайсы жеринде болсо, жардамга муктаж болуп калса, жардам көрсөткөнгө милдеттүүсүн. Новосибирскийде Толмачев аба майданында калып калган 300гө жакын биздин жарандарыбыз, кээлери 21 мартта келгендер бар ал жерде. Мына кече 4-5 күн гана болду. Баягында хостелдерге бөлүп жаткырып. Аны дагы жергиликтүү Новосибирскийдеги биздин кыргыз жарандарынын диаспора ал мамлекеттин тиешеси эмес. Мына ошондо мен кече деле айттым эле, азыр кайталашка туура келет. Москвага барса 4 жолу бардыбы, 4 жолкусунда бир сөздү айтат. Биз түбөлүктүү доспуз. Биз стратегиялык өнөктөшпүз. Биз сизди ушунчалык сүйөбүз. Биз сизге ушунчалык таянычпыз. Биз сизди кубаныч менен күтөбүз. А ушунчалык экөөң бири-бириңди сүйүп жакшы көрөт экенсиң, бир телефон чалып, бир учакты жиберип коесузбу? Биздин кыргыз жарандар калып калыпты десе болмокпу? А тескерисинче алар акчалары да бар. Жок, биз алар келсе кабыл албайбыз деп. Ушул мамлекет болуп атат. Ошол учурда Москвадагы туугандарыбызга эмне деп айтат элеңиз түз эфир аркылуу? Мен кече айттым, өзүм кайрылуумда да айттым, түз эфирде, 7 каналдын түз эфиринде болгондо да айттым. Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз ишенели. Өзүбүзгө өзүбүз ишенели. Эртең бала чаканы кандай кылып багабыз? 2 айдан кийин кандай кылып багабыз? Кандай кылып камсыз кылабыз? Балдарыбызды, кыздарыбызды, неберелерибизди кантип мектепке жиберебиз? Күздө балабызды кантип үйлөйбүз? Кызыбызды кантип чыгарабыз? Өзүбүз чечели, өзүбүз карайлы. А эгер өкмөттү карап отурган болсоң, баягы чоң мамлекеттердин оюнун аралашып алып, кагазга теңелип өрдөктүн буту сыныптыр дегенде, караңыздар, Россия ишкерлерге көмөк көрсөтүү боюнча 100 миллиард сом акча бөлүп атат. Кудайдын куттуу күнү өкмөтү жыйын өткөрүп атат. А бизде банктагылар жок, баягы пайыздык эмнелердин кечпейбиз деп атат. Биздин өкмөт акча бөлмөк турсун, көрүнгөндөн акча сурап, колун сунуп, тилемчилик кылып атат.
Биз аларды туура башыбыз керек деп атам. Оокатыбызды кылалы, айланайындар. Оокатыбызды кылалы. Кантип аны ойлоно турган өкмөт болуш керек. Сырттагы жүргөндөргө мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Өзүңүздөр караңыздар. Мына коронавирус деген кыйкырыктын баардыгы бүткөндөн кийин сиздердин макамыңыздар кандай болот? Эгерде баягы кичи ишканалардын баары жоюлуп, чоң гиганттар пайда болот. Аларга биздин кыргыз жарандарынын жумушу керек эмес болуп калган болсо, аларды сыртка сүрүп чыгарып коет.